Кыргыз-Кытай боюнча маселе дагы мына көрүп атасыңар, муну саясатташып атышат. Бул эми мындай болбош керек. Кытай мамлекети бул биздин коңшубуз. Атабыз айтып кеткен, алыскы туугандан жакын коңшу менен жакшы бол деп. Алар бизге ошондой мамиле кылып атышат. Гранттарды берип атат, кредиттерди каалашынча берип атат. Алар берген кредит грантты кандай иштетип атат? Бул биздин мамлекеттин ичиндеги маселе. Биздин чиновниктердин ошо кредиттерди иштеткен, гранттарды иштеткен биздин мамлекеттик бийликте отургандардын биздин проблемабыз бул. Аларга биз рахмат айтыш керек, ошону берип аткан бизге барын тең. Анан бул маселе биздин көзөмөлдө. Биз кантип эле ушуну барын тең эле жөн эле таштап коелу, өз билгенден астында. Кирген чыккандын баары көзөмөлдө. Баары тең, бул иштеп атабыз, буну билебиз баарыбыз тең. Бул атайы саясатташырып, ушу мамилени бузганга бул ички күчтөрдүн кылган аракети, сыртты билбейм кимдери бар. Бирок иштен билем кимдери бар экенин. Алар ойлобосун, ушу менен бир нерсе кылабыз да, баарын жопко тартабыз. Мамлекетте мыйзам, бийлик иштейт. Биздин коркуп турган эч нерсебиз жок. Же уурдап алсак, же элге мамлекетке каршы кылсак, корксок болот. Коркуп турган эч нерсебиз жок. Баарын чара көрөбүз мактаган тууганда. Адам кантына болбогула. Бул маселени ордуна коебуз. Органдар иштеп атат. Иштебеген органдар баары жооп берет.